Мамлекет башчы Садыр Жапаров тарабынан демилгеленген өкмөттүк акселераторлар программасын ишке ашыруунун алкагында 2 приоритеттүү багыт боюнча иштердин жыйынтыгы чыгарылды. Бул тууралуу бүгүн аппараттык жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев билдирди. Баарыңызга маалым, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров ар дайым баса белгилеп кетет. Темпти кармап калуу гана эмес, аны жогорулатуу негизги талабы баарыбыздын алдыбызда коюлган. Бул басаңдоого жол жок. Өсүп өнүгүү, талкпас аракетти, тактыкты жана жогорку жоопкерчиликти талап кыларын дагы бир жолу эсиңерге салып коеюн. 100 күндүк реформаларды баштаганбыз. 3-мартта 1 баштадык элек, ошондо 2 маселе көтөрүлгөн болчу. Мына аларды чечүүгө багытталган иштер башталган. Бүгүн ошол иштердин жыйынтыгын чыгарууга толук биздин негизибиз бар. Андагы 100 күндүк реформаны ишке ашыруунун алкагында транспорт каражатын башкарууга жарамдуулугу боюнча милдеттүү медициналык комиссиядан санарип форматта өтүп, маалым катты электрондук түрдө ала алышат. Аны менен кагаз маалым каттарды айдоочуларды каттоо органдарына тапшыруу зарылдыгы жоюлду. Буга чейин бул документ алууда 1 жумага чейин убакыт талап кылынган. Реформанын алкагында маалым кат алуунун мөөнөтүн 1 аптадан 2 күнгө чейин кыскартып, онлайн форматка өткөрүү тапшырылган. Аталган кызмат түндүк платформасына да кошулган. Бул инновация Борбордук Азиядагы жана КМШдагы эң тез чечим болуп саналат. Бир топ ченемдик укуктук актылар иштелип чыгып кабыл алынды. Кайталанган маалыматтар жана текшерүүлөр жокко чыгарылды. Макулдашуу жана электрондук форматта атайын уруксат берүү боюнча программалык камсыздоо иштелип чыкты. Уруксат алуу үчүн онлайн арыз берүү мүмкүнчүлүгү каралган терминалдар аркылуу накталай эмес төлөмдөрдү кабыл алуу киргизилди. Жакшы бир сөз бар, орусча время деньги деген жакшы бизнес үчүн да, мамлекет үчүн да убакыт эң маанилүү ресурс. Мурун атайын уруксат алуу үчүн ишкерлер үчүн убакытты талап кылган түйшүк болуп, мына дагы бир жолу кайталап коеюн, кошумча чыгымдарга алып келчү. Эми бул тоскоолдуктар жоюлду. Ошондой эле мамлекеттик органдар үчүн да миллиондогон сомго чейинки административдик чыгымдар кыйла кыскарат. Өзгөчө белгилеп кетүү зарыл, бул атайын уруксатты алуу процесси бүгүнкү күндө Борбор Азияда жана КМШ өлкөлөрүнүн ичинде эң ыкчам, эң кыска мөөнөттө жүзөгө ашырылуучу тартипке айланды. Ошондой эле Кыргызстанда айдоочулук күбөлүк алуудагы 083 формасындагы медициналык маалым катты онлайн алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ага ылайык комиссиядан өтүү жыйынтыктары автоматтык түрдө тиешелүү маалыматтык системаларга жөнөтүлөт. Бул ачык айкындуулукту, отчеттуулукту камсыз кылат жана жасалмалуулуктун алдын алууга багытталган. Бардыңыздар билгендей, жаран 8 медициналык адистен өтүп, республикалык психиатрия жана наркология борборуна өзүнчө барууга туура келчү. Андан соң кагаз маалым катын тиешелүү мамлекеттик органга колго көтөрүп жеткирүүгө мажбур болор эле. Бүтүндөй процессти аяктоо 7 күнгө, айрым учурда андан да узак убакытка созулуп, эң аз дегенде 3 жолу медициналык мекемелерге кайрылууну талап кылчу. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 1 майдан тарта өлкөнүн баардык аймактарында түндүк тиркемесинде бар маалым кат жана маалыматтарды кагаз түрүндө берүү жана талап кылууга тыюу салынган. Андан сырткары 1 июндан тартып мамлекеттик, ошондой эле муниципалдык органдарга, жарандардан жана ишканалардан мамлекеттик жана муниципалдык маалымат базаларында, маалымат системаларында турган билдирмелерди талап кылууга иш жүзүндө тыюу салынары эскертилди. Нурзат Көчүмкулова, Калыс Омаралиев, Регион, Бишкек.